Ассалаумалейкум, урматтуу Көкбөрү каналынын көрөрмандары. Барыңыздарга Астана шаарынан салам айтабыз. Бул чыгарылышта Кыргызстан курамасынын бүгүнкү оюну жана эртеңки беттештери менен тааныштырабыз. Ошондой эле америкалык улакчы Тайгазан менен жер улак тууралуу эмне дейт маегин сунуш кылабыз. Манас Ниязов минген фаворит тармагы тууралуу не деди? Алдыда ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. Бүгүн Кыргызстандын жер улак же болбосо Көкпар курама командасы жарым финалда Түркияны ийри эсепте утуп финалга чыкты. Ал эми эртең 11 сентябрь күнү Кыргызстандын Көкбөрү курама командасы Орусия менен беттешет. Эгер аны утса, финалдык бөлүккө жолдомо алат. Андыктан эртең дагы кыргызстандык кулакчыларга ийгилик каалап өтөбүз. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Фаворит боюнча айтып кетиңизчи, фаворит кандай экен? Таттан. Өзүңүз ойлоп жүрдүңүз беле же сунуштар мененби? Жок, тастан чыгып атканда көрүп жүргөм да жашат экен. Андан кийин Мына сборга келгенде шатты минесин деди, берсе менен дедим. Анан дастан байке, сизде болгондо чабам мен. Чабам деп бердим. берип койду уже. Дастан деди. Жакшы. Негиз бул аттын айырмачылыгы кандай экен башка аргымактар менен? Жакшы, улакка жакшы көрөт. Ойноп, үстү бекем. Бир аз жайрак, бирок ойноп да. Ошол жеринде. Оозу кандай экен? Жок ойноп да. Жумшак. Буга чейин намыс командасына салыштырганга чейин достукка сунушталган да, ошону сиз уктуңуз беле? For me, see, this is political question, yeah? No political question. Only your opinion. In your opinion. I think that, in my opinion, maybe Kokburu. Taikazan, Yeah. with the real goat. Yeah. Murash, no. No Mulash. No. Real ship. Real. Okay. Биздин кесиптешибиз Бексултан Усеналиев улакчынын сөздөрүн кыргызчага которуп берди. Сиздин сурооңуз ошо политикага жакын болуш керек. Эгерде андай болсо, чыныгы менин оюм бул Көкбөрү кызыктуураак. Анткени акта Тайгазан бар, анда менин оюмча ошол чыныгы улак өнөш керек, Муляш тыркылбайт. Кыйынтыкталды Түркия менен. Эми ачык айтканда достук оюн болуп калды окшойт. Анан оюн тууралуу ой-пикир, эмоциялар. Oyun hem özünüzдөр көргөндөй жакшы болду. Oyun берсин. Аман эсен Бөдөрстан тышкары. Жакшы oyun болду эки жакка. Эми жер улак боюнча, муляш боюнча, чийин боюнча кандай экен, ыңгайлуу болуп жатабы? Бир аз күнөө кой жатасыздарбы же? Бир аз күн албаштыктар болуп атыр. Эми көнүшүп калып, мурункуга караганда. Жакшы берсин. Алдыдагы аргымак тууралуу айт. Алдында аргымак өзүңүздөр билгендей байт болду. Берсин. Ойнап атабыз жакшы. Финалга сактап турган. Анан ошо финал албетте Казакстан менен болуш керек деген эле божом бар. Анан ошол казактарга өзгөчө даярдык көрдүңүздөрбү? Анан жеңишке болгон мүмкүнчүлүктөр канчалык? Эми билбейм. Айта аламын, буйругу да. Мыкты дайындалган болсо ошол. Всё, рахмат. Игилик сүрөткө.